Assalamu alaikum dostlar. Bugün Amerika Qo'shma Shtatында 3 noyabr. Jumuştu көздөй кетип бартабыз. Таңғы saat 8:40. Мекендештер суроо берип атат, ошолорго жооп берип кете берейин. Андан тышкары айтып кете турган нерсе, маанилүү нерсе. Акыркы күндөрү 2 авария болду. Жалаң жаш жигиттер. Филадельфияда 3 жаш жигит каза болду. Бул Индианада 2 жаш жигит каза болду, достор. Авария эмненин кесибетинен болот? Баарыбыз билебиз. Кыргызстан болобу, Россия болобу, Америка болобу, скоростун ылдамдыгынан. Катуу скорость, жаш жигиттер, жүрөк курч. Анан тормозду убагында баспай калат, же болсо убагында бурула албай калат, жетишпей калат. Авариялардын бардыгы скоростун катуулугунан болот да. Биз 2015-жылдары жумушка киргенде тракта 65 менен жана спидинг деп, ылдамдыкта 65тен катуураак жүрбөсүн, ылдамыраак жүрбөсүн деп бекитип коет. Достор, 65 деген билесиздерби? 102 км/ч. Мен кыргызча түшүндүрүп берейинчи жалпак тил менен. 65 деген 102 км/ч. Кыргызстанда канча? 90 км. Трассага чыкканда 90 км/ч. 90 км саатына жүрүш керек. 65 менен жүргөндө баардык жерге жетесиң. Биз 2015, 16, 17, 18 жылдары көп жигиттердин менчик трактары жок болчу. Жалаң компаниянын тракторун айдачу, компаниялар жаап койчу. 68 менен жаап койсо абдан сүйүнчүбүз. Азыркы жаштар ачып койгула дейт. Ачып койгула. Ачып койсоң жарышат. Спидинг ачык болсо жарышат. Любой трак айдоочу жарышат. А жеңил машинаныкы жабык эмес да. Аны деген 150, 180, 200, 250 чейин айдаса болот. Баардык жаманчылык ошондон башталат. Азыркы жигиттерге биз компаниябызда 70 менен жабабыз да. 70 деген бул деле чоң скорость. 112 км саатына жүрөт да. Ошого да недоволен да. Меникин 74 кылып койгулачы. 125, 120 кылып койгулачы депчи. Эмнеге? Жарышыш керек. Трассага чыгып жарышыш керек. Бат жетиш керек. Бат жетем деп шашып атып, анан кырсыктарга кабылышат да. Ошон үчүн мояктагы тракторуңарды арендага берип аткан мекендештер 70тен ашырбай жаап салгыла. Бирөөгө арендага берип атасыңарбы, трагыңарды 70, бүттү, точка. Андан ашык болбойт. Андан ашык тикет алат. Тикет алса өзүнө да жаман ошол. Трагыңарды арендага алып аткан. Же болсо компаниялар сураныч 70 менен жаап салгыла. Тикет алса ошол айдоочуга да жаман, компанияга да жаман. Жаман көрүнөт. Компаниянын рейтинги түшөт. Ошон үчүн достор, сураныч. Особенно жаштар, биз улуу байкелер, агалар, аталар айтпасак ким айтат жаштарга? Акырын айдагыла. Шашкан шайтандын иши деп бекеринен айтылган эмес. Шашкан шайтандын иши. Шашабыз деп бир жакка может бир 10 мүнөт эртерээк жетесиңер, андан эчтеке өзгөрүп кетпейт. Тише едешь, дальше будешь деген орустардын макалы бар. Дома мама ждет. Ар дайым машинага отурганда мени мамам күтүп атат. Мамам мен жөнүндө ойлоп атат деп машина айдагыла. Жолго чыгарда өзүнүн дубасы бар. Дубасын окуп чыккыла, достор. Чиркин жашоо, ушундай кыскача видео тартып койдум. Жаштарга кичине сабак болуп калсын деп. Трак айдоочулары келе калып эле бир жума жолго чыгасаңар дагы герой болуп каласыңар. Андай болбойт. 2-3 ай үйрөнүш керек жакшылап. Андан кийин жолго чыгыш керек. Спидингти жаптырып салгыла. Өзүңөр эле жаптырып салгыла 70 менен. 70тен ашык жүрсөңөр тикет аласыңар. Билесиңерби? Бир тикет 4 поинт. 4 поинттан 3 эле жол алсаңар 12 поинт болсо, СДЛ праваңардан айрыласыңар. Азыр ушундай заманда акырын иштеш керек болуп атат. Кээ бир балдар азыр күндүз жүрбөй, только кечинде жүрүп атат. Жанагы айыс-пайыстарга түшүп калбайын депчи. Достор, ойлонолу, ойлонуп жашайлы. Особенно жаштар. Жаш курак, эмне деген жаштар? 21 жаштагы балдар каза болуп калат, 15 жаштагы балдар каза болуп калат. Эчтекени көрө элек жаштар. Ошон үчүн ылдамдык бул абдан чоң болсо, неге апарат? Жаман нерсеге апарат. Ошого ыраазы болгула да. 112 км/саат.
Кыргызстанда 90, 22 км саатка көбүрөөк болуп атат. Ошого да ыраазы болбойсуңар. Даже керек болсо 68 менен жаап салыш керек да. 68 менен. Жетет да. 105, 108 км саат жетет да. Жетер жериңе жетесиң. Калифорниядан чыгасың, тетиги Нью-Джерсиге чейин жетип барасың. 65 менен деле жетсе болот. Канчалык спидингти ачык болсо, балдар жарыша баштайт. Ошону билип койгула. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар достор. Кийинки эфирде эмне үчүн грин карта оюну башталбай атат. Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз.